2018-жылы Centara Gold компаниясынын директорлор кеңеши тарабынан бекитилген кумтөр кенин геологиялык чалгындоо иштеринин алдын ала маалыматтары көңүл жубатарлык. Адистер Кыргызстандагы ири кенди иштетүү мөөнөтүн дагы бир нече жылга узартууга мүмкүн экендигин белгилешти. Ал эми 2020-жылдын өндүрүшү боюнча божомол маалыматтары да оптимисттик маанайды жаратууда. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүнкү күндө кумтөрдө кен казуу иштери анын борбордук, түштүк батыш жана түндүк чыгыш аймактарында жүргүзүлүүдө. Ошону менен катар негизги карьердин капталдарында геологиялык чалгындоо иштери уланып жатат. 2019-жылы жалпы тереңдиги 18 000 метрдей 67ден ашык скважина бургуланып казылган. Большой объем работ мы провели помимо бурения. Биз бир топ көлөмдөгү бургулоо иштеринен тышкары геофизикалык изилдөө иштерин жүргүздүк. Кумтөрдүн концессиялык аянтында толугу менен тегерете аэрогеофизикалык изилдөөлөрдү ишке ашырдык. Эми бизде алгачкы кызыктуу маалыматтарыбыз жана буга байланыштуу алдыда пландарыбыз бар. Быйылкы жылы кумтөрдүн геологиялык чалгындоо иштерине жумшалуучу каражаты $19,5 миллион ашык. Ишкананын 2 жылдан бери жүргүзүп жаткан мындай иштеринин майнаптуу натыйжалары туурасында өлкөнүн илимий коомчулугу дагы кабардар. Анан 3700ден 3500ге чейин бул подземный жолу менен 200 тонна салынат деген, 5 тонна. Андан сырткары дагы ошол 200 тоннасы жана 3200 горизонтторго чейин бул жана болжолдуу кору деп эсептелинген да. Кумтөрдө ачык ыкма менен алтын өндүрүүдөн жылына орточо эсеп менен 9 миллиард сом мамлекеттик казынага салык жана милдеттүү төлөмдөр катары түшүп турат. Өндүрүлгөн алтынды биржадан саткандан кийин баалуу доходдон деп 13%-ын республикалык бюджетке, 1%-ын ошол Ысык-Көл фондусуна төлөйт да. Бул да аябай чоң акча. Анан биз адистер айтып атабыз, ушундай жакшы бүгүнкү күндүн шарты менен жакшы деп аткан компанияга дагы бир шарттарды түзүп берсек болмок. Үстүбүздөгү жылы кумтөр кенинде 16дан 17,5 тоннага чейин алтын өндүрүү күтүлүүдө. Өнүктүрүүгө болжолдуу инвестициялар $18 миллион каралган. Ал эми жалпы капиталдык жумшоолорго $67 миллион бөлүнмөкчү.